Çüç көрген периштелер. Ошон үчүн адам чүч көргөндө альхамдулилля деш керек. Бул периштеден болот да. Чүч көрүү аркылуу адамдагычы көптөгөн зыяндуу заттар чыгып кетет. Ошону чүч көргөндө деп албаш керек. Ой бериш керек. Бирок адамга эмес, тамакка эмес, кичине оң жак, сол жакка карап ой бериш керек. Анан анан адамдын бетине же тамакка ой берсең, шерменде кылбайсың. А бирок чүч көрүп койгондо ой берип коюш керек. Кээ бир ушундай зыяндуу заттар ошол аркылуу чыгып кетет. Ошон үчүн альхамдулилля дейиш керек да. Ошо Алла Тааланын нематы бул. Чүч көрүү Алланын нематы. Неке? Алланын нематы. Ошон үчүн альхамдулилля. А чүч көргөндө альхамдулилля деп айтса, ошого дуа берүү важип болуп калат жанында турган кишилерге. Ярхамукаллах деп. Мусулмандын 5 акысы бар го. Ошол альхамдулилля чүч көрүп туруп альхамдулилля деген кишиге ярхамукаллах дешиңиз керек. Алла сизди райымына бөлөсүн деп дуа бериңиз. Деп Алла сизди райымына бөлөсүн. Ошо дуаны алып унчукпай отуруп калбай, сиз дагы дуа берип коюңуз. Яхдикумуллах ва юслиху балакум. Алла Таала сизге хидаят берсин, абалыңызды оңдосун деп. Карашы, мусулман коомчулугу, мусулман житье-бытие дейт го орустар, жашоо тиричилиги бири-бирине дуа берип жашашат да. Бири-бирине салам берип жашашат. Бири-биринин көңүлүн көтөрүп жашашат. Мусулман адамдын коомчулугу мынандай. А муну эми эстеген бул шайтандар. Ошон үчүн пайгамбар айтты, эстей турган болсоңор чап калат деп.